Кийинки жылдар аралыгында эле Ош технологиялык университети республикабыздын түштүк регионунда гана эмес, Борбордук Азия алкагындагы илим билим менен маданиятты айкалыштырган, күнөстүү республикабыздын региондорунун өндүрүштүк, экономикалык жана маданий турмушунун өсүп өнүгүүсүнө чоң таасир, өбөлгө болуучу, жогорку квалификациядагы инженер-технологдорду даярдоочу ири илимий борбор болуп калды. Президенттик 21-кылымнын кадрлары программасынын алкагында Ош технологиялык университети баарынан мурда өнөр жай ишканалары, энергетика, транспорт, финансы, салык уюмдары, башкаруу жана укук структуралары, сырткы соода фирмалары, орто окуу жайлары жана мектептер үчүн кибернетика башкаруу системасы, жаңы маалымат технологиясы, курчап турган чөйрөнү коргоо, экология жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу тармагында республикабыздын келечеги үчүн зарыл болгон адистерди даярдоочу илим менен билимдин айкөл борборуна инженер-технолог адистердин, илимпоздордун алтын уясына айланган. Ош технологиялык университети Кыргыз Республикасынын президентинин указы менен Ош жогорку технологиялык колледжинин базасында 1996 жылдын 24 февралында негизделген. Азыркы учурда университеттеги 12 факультеттин 38 кафедрасында 500дөн ашуун окутуучу эмгектенет. Алардын ичинен 3 билим жана илимге эмгек сиңирген ишмер, 1 академик, 6 улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, эл аралык жана республикалык деңгээлдеги инженердик, педагогикалык, экологиялык тармактар боюнча академиянын мүчө корреспонденттери, 16 илимдин доктору жана профессорлору, 80 илимдин кандидаты жана доценттер илимий педагогикалык иштерди үзүрдүү жүргүзүү менен 49 адистик боюнча жаштарга терең билим жана тарбия беришүүдө. Университетте, анын филиалдарында жана колледждеринде күндүзгү, кечки жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө 16 миңге жакын студент, ал эми университеттин алдында уюштурулган Уркия Салиева атындагы мектеп лицейинде 446 окуучу терең билим алышууда. Мындан сырткары университеттин материалдык техникалык базасын чыңдоо, илим менен техниканын акыркы жетишкендиктери менен жабдылган илимий лабораториялардын, окуу залдарынын, китепканалардын, дисплей жана компьютердик класстардын улам толукталып турушуна университеттин администрациясы жана эмгек жамааты тарабынан өзгөчө көңүл бурулууда. Доордун талабын, коомдун өнүгүү багытын көрө билген окумуштуу аталган окуу жайдын ректору, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, техника илиминин доктору, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмери Шаршеналиев Жаныбек Шаршеналиевичтин бул багыттагы демилгесин, уюштуруучулук иштерин президентибиз Аскар Акаевта дайыма колдоп кубаттап келүүдө. Өткөн эле жылы Аскар Акаевтин жеке колдоосу менен университеттин башкы окуу лабораториялык корпусу пайдаланууга берилип, жаңы компьютердик класстар, илимий лабораториялар, окуу залдары менен толукталды. Университеттин материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн Ош Кыргыз Телеком акционердик коому 62 миң сомдук, ал эми республикабыздын коргоо министрлиги бир нече миллион сомдук приборлордон турган лабораторияларды ишке киргизип беришкен. Президентибиз Аскар Акаев өзүнүн президенттик фондунун эсебинен бир компьютердик классты белекке тартууласа, Мээрим эл аралык кайрымдуулук фондусунун төрайымы профессор Майрам Дүйшеновна Акаева да 5 компьютер тартуу кылган.
Биздин бул баяндамабызды аталган университеттин биринчи проректору, физика, математика илимдеринин кандидаты, доцент Ашпаев Акылбек Абжалиевич мындайча улайт. Биздин университетте жогорку окуу жай болгондон кийин илим изилдөө иштерине дагы көбүрөөк көңүл бөлүнгөн. Бул жагынан караганда университетте аспирантура бөлүмү иштейт. 112 аспирантыбыз бар. Алардын ичинде 8 былтыркы ушу быйылкы жылдын эсебинен кандидаттык диссертацияларын коргошту. 2 окутуучубуз илимдин докторлору болушту. Илимий изилдөө иштери Ош технологиялык университетинде негизинен физика, математика, автоматика жана кибернетика, энергетика, транспорт, экология жана экология жана ошондой эле химия, технология багыттары боюнча негизинен жүргүзүлөт. Бул илимий иштерди аткарууда биздин бир топ мугалимдерибиз, окутуучуларыбыз, профессорлорубуз жогорку ийгиликтерге жетишкен деп айтсак болот. Илимий багыттагы негизинен жетишкендик алардын илим багытында жасаган иштеринин жыйындысы болгон макалалары болсо, ошолору бир топ Россиянын чет мамлекеттин илимий журналларында басылып жарык көрүүдө. Но албетте республиканын масштабында академиялык журналдарга чыккан илимий макалаларыбыз бар. Ошондой эле республиканын ичиндеги өткөрүлүүчү илимий практикалык конференцияларга дагы биздин окутуучуларыбыз, илимпоздорубуз жакшынакай катышып, үзгүлтүксүз эмгек кылышып келишүүдө. Ошондой эле университеттеги илимпоздорубуз башка мамлекеттеги университеттер менен дагы байланышкан. Атап айтсак, Илим тынчтыкка, Инко Коперникус, Темпус Тасис, Фулбрайт фонддор боюнча, ошондой эле НАТО программасынын негизинде дагы бир топ проекттерди жазышып, гранттарды утуп алышкан. Мына жакында эле ушул эле окуу жылдын башталышында Англиядан бир топ делегациялар келишип, биз менен келишим түзүп кетишти. Мен айткым келет, ушул чет мамлекеттер менен болгон байланыштар дагы жанданып баратат. Бул жагынан азыркы мезгилде бир топ жетишкендиктерибиз бар. Муну дагы мындан ары чыңдаш керек, мындан ары күчөтүш керек деп ойлойбуз. Ушул илим багытында дагы айтыла турган нерсе, университетте 2 атайын совет иштеп жатат. Бул советте докторлук жана кандидаттык диссертацияларды жактаганга арналган. Азырынча ушул совет иштеп атат. Биз советте кээ бир даяр болгон илимпоздорубуздун иштери каралмакчы деп ойлойбуз. Ооба, университеттин окумуштуулар кеңеши көңүлдүн негизги борборун интеллектуалдык, профессионалдык деңгээли жогору, адамзат цивилизациясынын алдыңкы көчү менен боло ала турган таланттуу илимпоз окумуштууларды, интеллигенция тобун тарбиялоого буруп келет. Учурда аталган окуу жайда отличниктер үчүн аспирантура, докторантура багытында окутуу уюштурулган. Академик Жаныбек Шаршеналиев өзү доктордук диссертация жактоо боюнча атайын кеңештин төрагасы катары көптөгөн илимдин докторлорун даярдоо боюнча кең пландуу иш алып барууда. Учурда университетте 100дөн ашуун аспиранттар окумуштуулар жамаатынын жетекчилиги менен өздөрү тандап алган багыт боюнча кандидаттык диссертациясын жактоо үстүндө иш жүргүзүшүүдө. Бул багытта окуу жайдын колдонмо илимдер жана экология институтунун директору, автомобиль жана сервис технологиясы кафедрасынын башчысы, техника илиминин доктору, профессор Тургунбаев Жеңишбек Жумадылович ой бөлүшөт. Технологиялык университет
Борбор Азиядагы эң чоң ири илимий окуу борбору болуп эсептелет. Университеттин түптөлгөнүнө 30 жылга жакындап калды. Эң жакшы материалдык базалар менен камсыз болгон. Дүйнөдөгү белгилүү багыттар боюнча алдыңкы технологиялык багыттардын негизги иштери биздин университетке аткарылат. Алып айтсак, экология боюнча биздеги эң чоң жаңгак массиви болуп эсептелген Арстанбабты сактоо, аны кармап туруу жана андан ары өркүндөтүү боюнча эң чоң проект Европанын мамлекет өлкөлөрү менен бирге чогуу иштеп жатабыз. Бир нече темалар транспорт багыттары боюнча автомобилдин трактор жана башка жол машиналарынын кыймылдаткычтарын өркүндөтүү конструкцияларын өркүндөтүү боюнча НАТО программасы менен чогуу иштеп жатабыз. Андан башка илимий иштердин республикадагы целевой комплексный программа деп коет. Ошол программанын негизинде биздин университетте 1,5 миллионго жакын сомдун тегерегинде илимий иштерди жүргүзүп жатабыз. Алардын арасында тоо кен байлыктарын өндүрүү жана аларды рационалдуу пайдалануу, транспорт, мына Бишкек Ош жолдорундагы проблемаларды чечүүдө, айрыкча кышында кар жаап, күрткө болуп, жол кыймылын токтоткон учурларда аларды токтоосуз алып кетиш үчүн жаңы технологиялык сервистердин системасын иштеп чыгып жатабыз. Жана башка биздин тоо өлкө тоолуу болгондуктан ал жерде азыркы Россия жана башка мамлекеттерден чыгарылып жаткан машиналардын параметрлары толук жооп бербейт. Ошондуктан биздин окумуштуулардын күчү менен алардын параметрлерин бизге ылайыкташтырып, рационалдуу пайдаланып, экономикалык натыйжа бере турган жаңы жол жок тоолордо терең капитал менен жүрө турган жаңы машиналардын конструкцияларын иштеп жатабыз. Андан башка бизде курулуш боюнча көп илимий иштер жүргүзүлүп жатат. Айрыкча биздин өлкө сейсмологиялык жактан 100% район болгондуктан жаңы конструкциялардын системасын ойлоп жатабыз. Жана пайдаланып жаңы үйлөрдүн, мост, көпүрө, башка жаратылыштын кесепетине тоскоол болуучу жаңы конструкцияларды да жүргүзүп жатабыз. Биздин иште айтып кете турган нерсе жаңы аспиранттардын салымы чоң болуп жатат. Бизде 100дөн ашык аспиранттар бар. Алардын көпчүлүгү жакшы натыйжага жетип атат. Экөө-үчөө президенттин стипендиясына жетишти. 3-4 докторантыбыз бар. Алар да буюрса жакында өзүнүн илимий иштерин диссертациялык жол менен коргоп алышат деп эсептейм. Жалпысынан биздин турмушубузда республиканын түштүк зонасына ылайыктуу кандай гана проблема болбосун, биз аны чечүүгө толук дареметибиз бар. Коллективдин базасы, материалдык база, квалификация бардык жагынан алып караганда бизде мындай күч жетиштүү. Албетте, кандай гана илимий же өндүрүштүк иш болбосун, ал өзүнүн кайтарымы жемиш менен бааланат эмеспи? Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, экология, геология факультетинин деканы, техника илимдеринин доктору профессор Тактаралиев Биймырза Айтиевич жетектеген окумуштуулар жамаатынын экология жана жаратылышты пайдалануу, пайдалуу кендердин ордун чалгындоо жана геологиялык сүрөттөө, айлана чөйрөнү коргоо, жаратылыш байлыктарын сарамжалдуу пайдалануу сыяктуу жалпы адамзатты тынчсыздандырган бул маселелердин үстүндө жүргүзгөн илимий практикалык иштери дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн илимий жамааттарынын арасында жогору баасын алып келет.
Biz aytalı ошол Европалык советтин программалары менен иштеп атабыз. Мындан тышкары дагы мен мына ушу бир нече мамлекеттерде болуп келдим. Ушул илимий командировкалар боюнча стажировкада былтыр эле Бельгияда 3 ай жүрүп келдим. Андан тышкары жакында Франция менен Германияга барып келдик. Ошо өзүбүздүн иштер боюнча илимий иштерди координациялоо, андан кийин дагы мындан кийинки илимий иштерибиз экология багытында жалпы барлык тажрыйбалар менен таанышып, ошолор менен бирдикте дагы мына иштешели деп. НАТОнун программасы менен дагы иштеп жатабыз. Мына биринчи фазасын биз ушу Стамбул шаарында, андан кийин аны Анталия, Даламан деген шаарларында бир жумалык семинар, конференцияда бир топ илимий иштердин үстүндө 50ге жакын мамлекеттен келген окумуштуулар менен бирге иштешип келдик. Андан кийин жакында эле бизге 28 октябрда Германиядан жана Бельгиядан бир топ окумуштуулар келишет. Алардын арасында дагы айталы Нобелдик сыйлыктын лауреаты Зуков Михаил деген профессор келет. Ал июнь айында эле бизде Кыргызстанда 5 өзүнүн коллегалары менен келип кетти эле. Алар дагы ошо 28 октябрда кайрадан келишет дагы. Биз бир жаңы эл аралык проект түзүп атабыз. Мындайча айтканда Арсланбап токойун сактоо боюнча ошол демилге көтөрдүк элек. Бул боюнча дагы бизге ошол окумуштуулар жана бизге спонсор катары боло турган Германиядан айталы Volkswagen деген дүйнөгө атагы чыккан автомобилдик фирма бар. Ошолор ушу миллиондон ашыгыраак долларды ошол проектке спонсор болгону өздөрүнүн убадаларын беришти эле. Биз ойлойбуз, эми мына ушул жүргүзүп жаткан иштерибиздин бардыгы жалаң эле ошол биздин Ош технологиялык университетинин демилгеси, анын абири гана болбостон эл аралык коомчулук, илимий коомчулуктардагы биздин университеттин окумуштууларынын өзүнүн орду, өзүнүн мындай жүргүзүп жаткан илимге болгон кошкон салымдары менен чектелип турат деп эсептейм. Эми ушул эле проектке дагы Өзбекстан бирге кошолду деп атабыз. Ошо Ташкенттин тегерегинде Чаткал менен чек аралаш болгон жерде Чаткал заповедниги бар. Ошол жерде дагы жаңгак токойлор өсөт экен. Ошол менен бирге Арсланбап менен тигини дагы бирге алалы деген пландарыбыз бар. Азыр эми ошол проектлерди биз бүтүрүп атабыз. Аны Кудай буюрса жакын күндө утилизацияга беребиз. Мындан тышкары эми жалаң эле өзүбүз болбостон эми мугалимдерибиз айттык, жалпы ушул областта республикалык масштабта жүргүзүлүп аткан айлана чөйрөнү коргоо, экология боюнча, жаратылышты коргоо боюнча айталы токой чарбазына тиешелүү болгон айталы маселелер боюнча дагы биздин окумуштуулар активдүү катышып, өздөрүнүн салымдарын кошушуп атат. Буга мисал катары айталы биз мына биологиялык көп түрдүүлүк боюнча англиялык окумуштуулар менен бирге иштеп проект түздүк. Андан кийин айлана чөйрөнү коргоо боюнча республикалык стратегиялык планды түзүүдө дагы мына биздин окумуштуулар катышып, ошол эки проекттин бүтүрдүк. Азыркы мезгилде мына айталы заповедниктер же болбосо коруктар боюнча Сары Челек коруу жана ошондой эле Беш арал коруунда дагы биз түзгөн проекттер боюнча азыр ошол иштер жүргүзүлүп турмушка ашырылып жатат дагы. Профессор Тактаралиев Биймырза Айтиевич айтып өткөндөй, университеттин окумуштуулар жамааты цивилизациялуу өлкөлөрдүн, Европанын, Азиянын, жакынкы коңшулаш мамлекеттердин илим чөйрөлөрү менен тыгыз байланышта иш жүргүзүүгө, илимдеги жаңы жетишкендиктердин үлгүлөрүн, окутуунун новатордук, методикалык ыкмаларын үйрөнүшүп,
аны университеттин күндөлүк турмушуна киргизүү, жалпылоо алдыңкы тажрыйбаларды колдонуу иштерине да чоң маани берүү менен карашат. Биздин бул оюбузду университеттин илим жана тышкы байланыштар боюнча проректору, техника илиминин кандидаты доцент Кенжаев Ыдырыс Гуламовичтин төмөндөгүдөй мазмундагы сөздөрү бышыктайт. Ош технологиялык университети дүйнөдөгү болуп аткан илимий программаларга катышып, өздөрүнүн түзгөн проектлери менен ошол программага катышып, жеңип, бир топ гранттарды жеңип алды. Мисалы үчүн профессор, Кыргыз Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти Биймирза Айтиевич Токтаралиев жетектеген группа билим берүү программасы бар, Темпустас деген. Ошол билим берүү программасы боюнча грант жеңип алып, Бельгия, Германия өлкөлөрү менен теңдүү партнер болуп иштеп жатышат. Ушул программанын үстүндө группадагы бир топ мугалимдерибиз Кеңешбаева Зура, Ибраев Куан, дагы башкалар ушул программаны боюнча Бельгияга, Германияга 3 айдан 6 айга чейин стажировкада жүрүп келишти. Ушул эле программа боюнча тышкы байланыштар бөлүмүнүн кызматкери Орозунбеков Алмаз деген жигитибиз 1 жыл Шотландияда иштеп келди. И партнерлор бул жерге келип программанын үстүнөн бир топ семинарлар жана конференциялар өткөрүп жатышат биздин университетте. Анан илимий программалар боюнча дагы бир топ утуктарыбыз бар. Мисалы үчүн 2 группа, бул профессор Манзура Жаныбековна Кашакова жетектеген группа, жана мен жетектеген группа, Кенжаев Гуламович жетектеген группалар НАТО программасы боюнча проектлерибиз өтүп грант утуп алдык. Андан тышкары дагы Европалык союз уюштурган программалар бар. Инка Коперникус, Интас деген программалар бар. Ошол программалардан дагы биз грант утуп, ошол грант боюнча, ошол проектибиздин үстүнөн азыркы күндө иштеп жатабыз. Мен жакында эле ошол программа боюнча Англияга барып, Англиянын 2 университетинен Бюрхан университети жана Лидс деген шаарда университет бар экен, Лидс университет деп коет. Ошол университетте болуп келдим. Алар менен договор түзүп, студенттерди алмаштыруу боюнча, илимий иштерди алып баруу боюнча договорлор түзүп келдим. Анан бул программалардан тышкары бир топ дүйнөлүк программалар бар, фонддор бар. Сорос фонду, Фулбрайт фонду, Прагма фонду боюнча биздин мугалимдер, студенттер гранттарды утуп Америкага барып келишти, Англияга, дагы башка өлкөлөргө барып келип, ошолордон тажрыйба алып, биздин окуу процессибиз боюнча, кылынып аткан илимий иштер боюнча аларга кайтып пикир алмашып келип атышат. Анан жаш илимий кызматкерлерибиз дагы ушул программаларга боюнча иштеп жатат. Өздөрү кээ бир проектлерди түзүп, конкурстарга катышып, кээ бир жетишкендиктерге жетишип атышат. Мисалы үчүн жаш илимий кызматкерлерибиз Турсунбаев Жамболот, Орозунбеков Алмаз өткөнгү жылы президентибиз Акаевдин уюштурган грантыга, конкурсуна катышып, ошол Кыргызстан боюнча 5 жаш илимий кызматкерлер утуп алган болсо, ошол гранттын, ошонун экөөсүн ушул 2 жигитибиз жеңип чыгышты. Азыркы күндө эле мына мамлекеттик сыйлыкка, башка бир конкурстарга биздин жаш илимий кызматкерлерибиз актив катышып жатышат. Студенттер боюнча айта кетсем, биздин университетте Индиядан,
Непалдан, Пакистандан, Турциядан, жана башка өлкөлөрдөн студенттер окуп, билим алып жатышат. И ошол эле кезде биздин студенттер дагы, мисалы үчүн эл аралык байланыш факультетинин студенттери, финансы экономикалык факультетинин студенттери Америкада жана Кытайда окуп жатышат. И кээ бир аспиранттарыбыз Турцияда, аспирантурада өзүнүн илимий деңгээлин көтөрүү боюнча илимий иштерди алып барып жатышат. Жогоруда сөз болгондой, учурда университетте учурдун да, келечектин да талабына шайкеш келген 12 факультет иш алып барат. Инженердик технология факультетинде да бүгүнкү күндүн өндүрүшү үчүн зарыл болгон адистер даярдалат. Аталган факультеттин 3 кафедра, 1 секторунда 40тан ашык окутуучу иштейт. Алардын 4-ө профессор, 3-ө илимдин доктору, 10дон ашыгы илимдин кандидаттары жана доценттер. Факультеттин карамагында кездемет окуу өндүрүшү, студенттик ай замоода үйү, кичи тегирмен, кондитердик нан бышыруучу цех, студенттердин теориялык билимдери менен практикалык ишмердүүлүгүн айкалыштыруу үчүн гана эмес, университеттин казынасына киреше түшүрүү үчүн да кызмат кылат. Бул факультетте техника илимдеринин доктору, профессор Манзура Кашакова жетектейт. Знаете, что Министерство народного образования, правительством Кыргызской республики перспективы ставится задача готовить специалистов международного класса и готовить специалистов, которые ответили бы требованиям мировых стандартов. То есть наши специалисты должны быть конвертируемы. И в этом направлении мы неустанно работаем и делаем многое того, что от нас зависит. Например, мы постоянно ведем тесные учебные научные связи с другими вузами нашей республики, нашего города, с другими высшими учебными заведениями стран СНГ, дальнего зарубежья. Кроме связи с вузами, у нас тесные контакты с научно-исследовательскими институтами, с академическими институтами, с Академией наук нашей республики и других соседних государств. Особенно у нас хорошие контакты, налаженные контакты с Республикой Казахстан, Узбекской республикой и Республикой Российской Федерации. Кроме этого, наши ученые, педагоги работают в рамках разных проектов, ведут разные проектные работы с другими вузами, с другими учеными. В этом плане вся их работа направлена на то, чтобы повысить качество образования, качество подготовки образования в нашем факультете. Аталган окуу жайдын дагы бир артыкчылыгы студенттер кесиптик билим алуу менен катар технологиялык университеттин алдында уюштурулган Ош шаарындагы окуу жайлар аралык аскердик факультетте күжүрмөн даярдыктан өтүшүп, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн запастагы офицери деген наам алуу мүмкүндүгүнө ээ болушат. Ош технологиялык университетинин жогорку окуу жайлар аралык аскердик факультети Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен негизделген. Бул факультетте студенттердин талаптагыдай билим алып, аскерий даярдыктан өтүүсү үчүн бардык шарттар жетишерлик деңгээлде түзүлүп, аталган факультет республикабыздын түштүгүндөгү жападан жалгыз аскердик окуу жай болуп саналат. Мындагы окутуучулар жамааты аскердик бай тажрыйбасы бар. Куралдуу күчтөрдүн жооптуу участоктарында кызмат кылышкан аскерий адистердин курамы менен толукталган. Университеттин окумуштуулар кеңеши жыл сайын доордун талабына ылайык мамлекетибиздин тигил же бул кесип боюнча адистерге болгон муктаждыгына жараша окуу программасына улам жаңы адистиктерди даярдоону максаттуу түрдө киргизип келет. Маселен, академик Жаныбек Шаршеналиевдин жеке демилгеси
Окумуштуулар кеңешинин колдоп кубаттоосу менен кибернетика жана маалымат технологиясы факультети ачылган. Аталган факультет кандай адистиктерди даярдайт? Анын артыкчылыктары эмнеде? Бул суроого факультеттин деканы, техника илимдеринин кандидаты, доцент Миңдибаев Кеки Рамазанович жооп берет. Жыйырманчы өнөр жайынын кылымы индустриалдык коом деп. Мурун айтып жүргөн да капитализм, социализм деп. Азыркы доордо жөнү индустриалдык же өнөр жайынын коом деп. А 20-кылым өзүнө мүнөздүү болгон постиндустриалдык коом деп. Берип атат. Постиндустриалдык деген сөз маалымат технологиясынын коому деп. Маалымат десек кыргызча канча тапкыр болот? Информационный технология. Информационный технологиясы кирет. Телекоммуникация бардык, байланыш тармактары, информационный технологиялар, компьютеризация, робототехника, электроника булар. Ушул муну биз каалабайбызбы? Рас тарых ошондой этапталып келгенден, ошо тарыхтын этабына тиешелүү кадрдар даярдашыбыз керек. Эгер Кыргызстан биз өзүбүз жашап өнүгөбүз десек, хотя жашап калабыз десек, биздин каалабашыбыздан көз карандысыз түрдө информационный технологияны үйрөнүшү керек. Ошого тиешелүү кадрдар даярдаш керек болот. Ол эми сөз түрдө жашап калуунун бир шарты, негизги шарттарынын бири. Раз 20-кылымда жашап өнүгөбүз десек, ошого тиешелүү кадрдар даярдаш. Ушул максатта былтыр 2000-жылы апрель айында ректордун инициативасы менен академик Шашаев Шашаевдин инициативасы менен атайын факультет уюштурганбыз. Бул факультетте 8 багытта адистер даярдайбыз. Алардын бардыгы аябай остро дефицитный деп эсептелет. Бир фактын айтсак, мисалы бизде окуп аткан студенттер 3-курстан баштап иш таап кетишет. Даже башка организациялардан атайын сурап алышат. Менде канча неме жатат. Андан башка деле дагы бир ошонун далилдешин көрүп, быйылкы кабыл алуу немелер элдики тол бою кыйналып атса, бизде 3-4 эсеге көп. Ар бир орунга 4төн. Планда бир көрсөтсөк, кабыл алганыбыз 4-5 эсе айрым адистер боюнча көп болуп атат. Ал гана эмес, азыр менде канча документтер турат. Башка вуздардан, бизде Оштогу, Ошпу, Кыргыз-Өзбек университеттери, филиалдардан менде бир 17-18 документ жатат, которулады деп. Именно бизге. Бул көрсөтөт, что биздин эл уже тарыхтын талабын туура кабыл алып калган. Демек, ушундай адистер сөзсүз керек. Алар өздөрү багып, элдин коомдун өнүгүшүнө шарт түзөт деген ойдо. Факультетте көп эле вуздар бизде бар адистерди ачып алышты, Ошто. Бирок кадровый базасы, материалдык базасы, мен жаман жакшы деп айтпайын, крайней мере, ошолордон бизге келип атканы уже көрсөтөт. Демек, бизде аларга караганда дурусураак, жогору дегенде. Алсак, былтыр 3-4 айдын ичинде Пофтас, ВМ, КС, адистик боюнча кадрлар 95% алмаштырдык. Автоматташтыруу кадрларын почти 100%-ке Шашаевдин кафедрасы, академик кафедрасында бүт центральный вузду бүтүп келгендер, Москва, Ленинград, ал жактан бүтүп келгендер, Киев, Украина, Харьковдон бүтүп келгендерди алып, адистерди эметтик. Ошол сөздө биз да коркконбуз башында, кадрлар маселеси кандай кылабыз деп. А көрсө биздин элдин уучу тура эмес экен, изисе табылат экен. Жакшы иштеп атышат. Кандай мощный лабораториялар түзүлдү. Минобордун өзүнөн 4 миллиондон ашык сомго прибор алып келип, кече тарттар окшойт, турат. Болгондо действующий, иштеп турган приборлор. Эң современный, Телеком, Ош Телекому, Ботбаев, Мырзабек Чойбекович 300 миңден ашык немеге атайын приборду коюп бекер лаборатория
жана башка компьютер класстарыбызды көрсөңөр эң акыркы компьютер менен атайын дисплейдик класстар, атайын интернетке чыккан тармактар иштеп жатат. Ушулардын баардыгын эми биз бүтүп койдук дебейбиз. Кантсе да биздин факультет 1 жылдан ашкары атышпады, 1 жылдан. Дагы калыптануу, түзүү этабындабыз. Дагы калыптанат, дагы жакшыланат. Но эл уже аны түшүндү деген ойдобуз го. Албетте, биз бул жолку телебаяныбызда технологиялык университеттин бардык факультеттеринин өзгөчөлүктөрү, материалдык техникалык базасы, окутуучулардын педагогикалык чыгармачыл жетишкендиктери, чоң илимдин артынан сая түшкөн болочоктогу илимпоздордун түйшүктүү иш-аракеттери, жаңы табылгалары туурасында жетиштүү түрдө баяндай албайбыз. Ошентсе да, Борбордук Азия алкагында өздөрүнүн натыйжалуу илимий эмгектери, жаңы ачылыштары менен көптөгөн окумуштуулар чөйрөсүндө татыктуу баалууга жетишип жаткан университеттин окумуштуулар жамаатынын бараандуу иштеринин эффективдүүлүгү алыстан даана көрүнүп турганын турмуш ачык айкын далилдеп турат. Андыктан адамзат цивилизациясынын алдыңкы көчүндө болуп, илимдин кереметтүү пайдасын жалпы адамзаттын кызматына айлантып жаткан Ош технологиялык университетинин окумуштуулар жамаатынын илимий багыттагы татаал дагы, ардактуу дагы иштеринде албан ийгиликтердин гана жаралышын тилейбиз. Бар бол илим менен билимдин орошон ордосу. Бар бол болочок адистер менен илимпоздордун алтын уясы.